тигини ырдава, муну ырда, тигини мактап кой, минтип кой деген учурлар болду. Биз андайга барган жокпуз бирок. Кандай саясатчылар менен алыш беришибиз да жок. Телефондон байланышып арызыңа жазып чыккыла деди. Театр ачылганда дагы баягы кызматын кылып, башында Шайлообек, Мундусбек, Элмирбек болуп биз баягы кызмат кылып ошол жерде жүрдүк да. Өзүбүз баягы түзүп, кайра өзүбүз сайдалып калдык дегендей болду да. Көзүң көрүп, көкүрөгүң туюп турган нерсени айтпай коюш бул акындыкка символ кылар. Көк асманда чек болбойт, көк залдарда шеф болбойт. Кыргыздын келечеги үчүн өзүбүздүн талаптарды коюу да билишибиз керек. Жорго тилди кыргыздын жомогун мультик кылууга деп мен айтыштарда, мисалычы, ошол сыяктуу нерселер ушундай болсун, мындай болсун деп сунуш айтып атабыз да. Анан жекелеп мынтип жатып алып сындагандардан эмеспиз. Азыр коомдо кошоматчылардын ордайы оңоюп кетпеди. Бөркал дезе баш алганда. Балким ошоларды шеп угуп калбасын, шептин маанайы чуп калбасын дешип бер жактан тынчыталы дешеби. Саясатты ырдабайм, ырдасам мыйзам алдында жооп берем деген тил катыбызды жазып чыгарып. Ар убактан ушундай ортобустан ырк кетпей, ыркырашкан журттешпей эсендикте бололу. 6 күндүк өмүрдүн адамдык экен жогору, үчөөбүз тең өмүрдүн кайра келбес коногу. Саламатсыздарбы, Сокол медианын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын баатыры Элмирбек Иманалиевдин шакирттери төкмө акындар Темирбек Матыбаев жана Шайлообек Отунчуев менен маектешкен келдик. Арыбаңыздар, айтышка, өнөр дүйнөсүнө кантип келип калганыңыздардан баштасак кепти. Арыбаңыздар, биринчиден сиздерге да ыраазычылык үчүн келип атканыңыздарга. Мен өнөр дүйнөсүнө аралашканым 2017-жылы 16-дан 17-ге эми опур аткан кезинде устатыбыз Элмирбек Иманалиевдин колуна келип калдым. Анан келип калыштын да бир кызыгы бар негизи. Ал кезде мынчалык интернетте өнүгө элек кез, таба албай жүргөн кез айтыш коомдук болдум. Бар экенин билчүм, бирок таба албай жүргөн кез 9-ту жаңы өтүп, документти колго алгандан кийин кайта акындарга аралашам деп жүргөн кезде биринчи анда Азамат байкелерибиз Устат шакирт академиясы деп Болгонбаев, Азамат Болгонбаев акебиз ошондой академия ачышкан. Ал жакка да барып көрдүм. Ал жакка барсам ал кезде жакшы иш өнүгө элек экен. Азамат байкени таап алган жокмун ал жактан да. Адан кийин филармониянын алдындагы 2 жылдык студиясы бар болчу. Ал кезде азыр барбы жокпу билбейм. Ал жакта Аалы айкебиз ушу акындыкка тарбиялайт дегенди угуп филармонияга бардым. Документиңди тапшыр деди. Документти тапшырсам Аалы айкеге жеткирбей эле бер жакта комиссиядан куулуп чыктым. Көчөдөн келе калып эле акын болом деп беришет туруп кубалап чыкты. Анан кийин маанайы жок. Филармониядан баштап жөө азып келатабыз, азыр жээк жол. Жөө азып келган кайым мен айылга эле кетейин. Анан кийин вокзалга келдим. Вокзалдан өтүп. Бул жакта бир бактын көлөкөсүндө көлөкөлөп турсам бир киши келип, акын болосуңбу деди. Көрсөм мен айтыш коомдук фондун маңдайына турган экем да көлөкөлөп. Комузумду көрүп, анан кийин кара болчу азып келген экен. Анан ичке кирдик. Ичке киргенден кийин ушундай деп Курсант Нурматов деген агабыз бар болчу, раматтылык болуп кетти. Ошол Элмирбек Иманалиев келет бияка сентябрдын 10 күнү кел деп жөнөттү. Ошондон баштап Устатка келип, бул киши батасын берип кабыл алып, ушундай болуп аралашып калды. Кызырдай эле жолуккан экен да, жана ошондой эле жолуккан киши. Кызырдай эле болду. Ошол андан кийин 10-сентябрда келдим. 10-сентябрда келдим, андан кийин келгенде устатыбыз Элмирбек Иманалиев бар экен. Устатыбыз Элмирбек Иманалиев келип, Тууганбай Абдиевке окшош кеңге өтө кешип берет. Биринчи ошентип ырдатып көргөндөн кийин бар экен деп адан кийин ырдап бүткөндө бизде жакшы талап бар болчу, 10 күндүккө кабыл алынганда устатыбыз Элмирбек Иманалиев бата берчү. Ошентип батасын алдык ал кишинин. Адан кийин ошо менен Устат шакирт жүрөм. Устат шакирт болуп ошондон бери устатыбыз дерчи, устат тутуп жүрөм. Ошо улай эле. Темирбек. Биздин билишибиз боюнча негизи ушул сенен улуу агаң аты Элмирбек.
Элмирбек Иманалиев агабыз акын болсун деп ошол байге уткан жылы Элмирбек байкенин атынан койгон. Ооба. Андан кийин бирок байкең эмес, сен акын болуп чыктың. Бул негизи ушул акындыкка кызыгуу, өнөр дүйнөсүнө кызыгуу бул канда барбы? Же эмнеден? Мисалы, ал Ырымда мисалы Элмирбек деп койгонуч, байкең исмин койгон делечи. Бунун тарых таржымалы кандай? Жакшы болот, саламатсыздарбы, арыбаңыздар. Биринчиден сиздерге ыраазычылык айтабыз. Анан албетте өзүңүз айтып өткөндөй, мен улуу агамдын аты Элмирбек. 2001-жылы төрөлүп, ошондо устатыбыз Башбай калган экен айтыштан. Ошондо ошо Элмирбекте акын болсун деп мен байкемди Элмирбек деп коюшкан атын. Бирок ал маданият тармагынан алыс болуп калды. Мен акын болуп, ушул айтыш өнөрүнө аралашып калдым. Анан кыргызда айтат, эң негизгиси бул ырым-жырым өзү жакшы нерсе да. Кыргыздын аада салтында жакшы ниет менен койгон нерсе ишке ашат экен. Анан менин өзүмдүн атамдын тагаларында Малабаш деген акын өткөн. Айтылуу Коргоол Досуевдин шакирти болгон, айыл жергесинде ырдап калган экен. Ошондон келгенби деп ойлойм. Андан сырткары өзүмдүн апам да Аксы жергесинен, анан ошол тайлар тарабында да тай атамдын комузу жетишинчи ырдачу экен. Анан ошентип жүрүп, айтышка таасирленип, айылда жүрүп, устаттын айтыштарын көрөм Эмирбек Алы туткучу агаларыбыздын айтышына таасирленип, анан мен ошо 5-классты бүтүп, анан 6-класстан шаарга келип калдым. Айтылуу номер 5-Кыргыз гимназиясында Байдылда Сарына коюп, ошол эле Салжан Жигит, Эмирбек Иманалиев устаттарыбыз окуган мектеп, ошо Кыргыз гимназиясы жатаканада ушул жакта окуп жүрүп, анан 2016-жылы Эсен деген агам бар, устатыбыз Элмирбек Иманалиевдин иниси, Асылбек Маратов агабыздын досу, ошол менен айылга кетип калдым, анан унасы менен чогум. Анан ошондо Асылбек байкеге байланышып, кийин айтыш фондко жөнөттү, ушул жакка келип, устатыма жолугуп, батасын алып, учурашып ырдап, ошондо мен айтыш фондуна кабыл алындым. Андан кийин айтыш фондунда жүрдүк. Анан эле көп өтпөй Асылбек Маратов агабыз өзүнө мени жук кылып алып, биринчи төкмө эсе төрө бошоттуу долбооруна аралашып калдым. Асылбек байкесинин айтыш ошондо батасын берип, устатыбыз батасын берип, ошентип жүрдүк. Андан кийин Токтогул жергесине канча жактарга гастролдоп бардык. Ошол жактарда устатымдын устуканын жеп, өзү баш алганда баягы кичинерок болот, булган кесип ошондой болуп талай устукандарын жеп ошентип өстүк. Устатыбызды ээрчип. 2016-жылы келип, Элмирбек агайга устат шакирт болуп, экөөң шакирттикке түшкөндө, алгачкы жолукканда сезимдер. Ал кезде жаш бала элем, өзүм дагы кызарган, татарган, тонтойгон болуп, анан айтыш фондуна келип, устатымды алгач жолу учураштык. Устатым костюм кийип, колунда чамадан көтөрүп келип анан учурашты. Жылуу кабыл алды, мындай чыткан атаң көргөндөй эле болосуң дегендей. Анан устаттын ырында Тууганбай туу мен келдим, туу жанына. Онай толуп санасам туурамына, ошондо да сүрүнөгөн албадым, ойдогудай төгүлүп бере албадым. Акын болом деп келген эмес белем, андай болсо өзүмдү неге алдадым. Түшүмдө эле көрчү элем түрүн кара, үнүн тыңша, үнүчү сүрүн кара. Атам маркум көп айткан ичке сайлык, атам айт деп коштогон ошол кайрык. Ушул комуз экен да ушул комуз, ошол добуш экен да ошол добуш. Сүйлөшү да башкача, ырдашы да. Кандай бакыт ушундай акын болуш деп устатым. Өзүн устат Тууганбай бийикти жазгандай, ошондой сезим болду менде дагы. Баягы теледен көрүп жүргөн, түшүмдөн көрүп жүргөн, өзүм ушуландай адамдай болсом деп, шакирти болсом деп кыялданган адамды көрүш, мындайча айтканда мага эң чоң жашоодогу алгачкы ооматтардын бири жакшы устат таап, устатыма жолугуп жакшы жүйрө тапкан болду деп айта алам да. Устат бул ата ордуна ата, эне ордуна эне, дос ордуна дос, ини ордуна ини болгон. Бул өзүнчө бир өнөр эле дүйнөсүн эмес, жалпы баардык дүйнөлүк маселени көрсөтүп кеткен, өзүнүн болгон билим, таалим тарбиясын бөлүшүп кеткен адам да. Анан ушул Элмирбек байкеге 5-6 жыл устат шакирт болуп жанында жүрүп, баласындай болдуңар. Ал ата ордуна ата болду дегендей. Анан Элмирбек байке өткөндөн кийин кандай болду? Мисалы ошондон кийин эле айтыш фонд калсыздагандай, баягы тынчыгып эле дымып жатып калдыңар да. Баардык эле үй бүлөдө, мисалы үчүн атаң кеткенде аңгырап калат, балдары жаш болсо, ал эр жетип кичине бой түзөгөнчө дагы бир топ убакыт өтөт. Негизи өзүңүз айткандай устатым өнөргө эле эмес, бизди өмүргө кошо тарбиялады. Өзүнүн үй бүлөсүнөн көрөкчө акыркы мезгилинде шакирттерине көбүрөөк көңүл бурду. Анткени эртемен эрте
саат 7-де келчү, ошоңойча кечки саат 10-11-лерде кетчү да. Өзү айтып калчу, мен келе атканда балдарым уктап аткан болот. Мен кайра үйгө барганда балдарым уктап калган болот. Ошентип мындайча айтканда устат кароодун казыккан, азык кылып, башын токмок кылып, ушул жерде шакирттери үчүн өмүрүн сарптады. Устат өлгөндөн кийин сиз айткандай чындап эле алсыздандык, аңгырап бир боштук болуп калат экен. Эме кичине этек жыйнап, эс жыйнап келе атабыз. Жетилгенче кетилет. Арык ойнап дегенде, ортодон дагы бир бурулуш болду. Бул бурулуш мамлекет тарабынан театр ачылды. Манас театры ачылып, анан баардыңар ошол жака бет алгандай болгонсуңар. Бул туура ошол биз буга чейин устатустун көзөткөндөн баштап 17 январь устатустун туулган күнү ошол устатусту эскерип концертин өткөрүп, жыл сайын филармонияда устатусту эскерип келатабыз. Ошол иштерди кылдык, айтышмонт. Жер-жерлерди кыдырдык. Медер Курманалиев агабыздын концертин бердик. Асылбек агабыздын концерти өттү. 4-июнда 4 дуулун төрдөн сүйлөсүн деп Элмир Бегиманалиевдин кенже шакирттери концерт берген атабыз, ушинтип иш кылып келатабыз. Анан албетте жана сиз айткандай театр ачылган. Ошол 17 биз концерт бергенден кийин эртеси чайга чакырып мамлекет башчылары ошондой сүйлөшүүлөр болду. Ошондо ушундай акындар камкорлукка алыныш керек, айлык берилиш керек деп ушундай болду. Анан театр ачылды. Ошо театр ачылганда дагы бага кызматын кылып, башында Шайлообек, Мундусбек, Элмирбек болуп биз бага кызмат кылып ошол жерде жүздүк да. Анан театрды түптөөчүлөрдүн негизги бири болгон Асылбек Маратов агабыз болду. Ошентип театр түзүлдү, ал жака кирдик. Анан бир аз иштедик. Андан кийин эле анан өзүбүз түзүп, кайра өзүбүз айдалып калдык дегендей болду да. Бул жерде ар кандай кептер айтылбады. Бир турду өз арызыңардын негизинде кетти деди, бир туруп жок. Чындап эле куулуп кеттир. Баягы ийилбей койду, кепке келбей койду деген нерселер болбоду. Жана устатустун сагы бар. Көк асманда чек болбойт, көк залдарда шеф болбойт дегенде, ал сөздөрүндө канчалык деңгээлде чындыгы бардыр. Бирок чын эле ошол айтыштарда тигини ырдаба, муну ырда, тигини мактап кой, минтип кой деген учурлар болду. Биз андайга барган жокпуз бирок. Анан телефондон байланышып арызыңа жазып чыккыла деди. Биз арыз жазып бердик, чыктык. 9 ай иштептирбиз. Бирок эми баягы менин оюмча акындын эркин болгону, элдин зарын муун айтканы туура деп ойлойм. Устатус да бизге ушуну айтчу. Мына мен 40 жашта экем, силер менде жаш кезимде өткөндү кайталабай, мен 40-дан кийинкини баштагыла. Эч жака алданбагыла, силер тазасыңар, булганбагыла, тияка барбагыла, бияка барбагыла, улут үчүн иштей берсеңер, Кудайым берет деп, анан эң негизгиси адам болгула дечи. Устатым биз акыркы кездерде көзөтөрдө айткан сөздөрдүн баары керес болуп калыптыр. Биз ошондон болсуча тайбаганга аракет кылып, жана Мундусбек Усупбекулунун ыры бар, адаштырбас компасым сенсиң агай дегенде, ошол устатты тутунуп, казык кылып кармап, ошентип адашпаганга аракет кылып келатабыз. Биздин төкмө акындардын эле биринин айтканын көрүп калдым. Жалаң эле акын дезе эле саясат деле сүйлөй бербей, бул жакшы нерсени да жая билиш керек. Биз сөзсүз эле бир сын айтып олтурушубуз керек да, акын жөнүнө эле сын айтып эле саясат жазып эле олтура турган эмес. Саясаттан башка да толгон тогой темалар бар, толгон тогой маселелер бар. Биз ошолорду да айтышыбыз керек деп калдым. Бул жерде мындай маселе бар да. Жалаң эле саясатка баш отубуз менен кирип кеткен жокпуз биз деле. Өзүңүз айтыштарын көрүп жүрсөңүз билсеңиз керек. Темирбек Матыбаев менен Элмир Бегиманалиевдин 17 январдагы айтыштарын көрсөңүз, коомдук маселелерди дагы айтылып атат. Бул жерде жалаң эле саясатты же бир кишинин дарегине сөз ыргыткан маселе эмес. Бирок ошол эле учурда көзүң көрүп, көкүрөгүң туюп турган нерсени айтпай коюш, бул акындыкка сын болуп калар бул нерсе. Себеби устатым Элмир Бегиманалиевдин көзөтөрүндө дагы бир айткан кеби бар эле. Махатма Ганди жалгыз жүрүп, азыркы 2 миллиардка жуук Индияны жалгыз ашчыңалаш жүрүп өзгөртүп кеткен киши. Биз могул жерде 15 шагырап жүрөбүз. Биз Кыргызды кантип өзгөртө албайбыз. Биз өзүбүздүн Кыргыздын келечеги үчүн өзүбүздүн талаптарды кое да билишибиз керек, кээ бир жерине сунушубузду айта билишибиз керек. Биз болгону ошондой көзүбүз көргөндү, көкүрөгүбүз тойгонду, сунуштарыбызды жана бул нерсе Кыргызстанга кереги жок деген эле нерсени сын катары айтып жүрөбүз.
Андан сырткары эч кандай саясатчылар менен алыш беришибиз да жок мындайча айтканда. Бирок ошол эле убакта саясий темадан алыс жүрөбүз, саясатчылар менен алыш беришибиз жок деген менен, бирок Шайлообек Отунчиев менен Асылбек Маратов сурак берип, тил кат жазып жүргөнүн кулабыз чалып калып. Андай учурлар болуп жүрөт эми. Чакырып мурда кийин ырдаган ырларыбызга Асылбек байкен дагы мен дагы мурда кийинки ырдап интернет железинен тарап аткан ырларга өздөрүнчө сурак алып, анан кийин экинчи саясатты ырдабайм, ырдасам мыйзам алдында жооп берем деген тил катыбызды жазып чыгарып. Бул негизинен биринчи эле жолку эскертүү эмес. Мурда кийин ооз эки эскертүүлөрдү алып эле келгенбиз, телефон аркылуу байланышып, акырын жүр деп. Кийинки учурда ушундай тил кат жазган учурлар болуп атат. Бизде Темке айтсаң, мисалы ушул кысымдар балким силер айтып аткан сын, силердин оюңарча балким түзөлүүнү же башка нерсени бергиңер келет чыгар, бирок ушул нерсени өйдө жакка жеткизбейли деп сындагандарды кайра ушинтип баягы тилди каталып түшүнүккө алып, ушул нерселер кандай таасир этет мисалы? Мындай нерселер адамды курчутат да. Мен оюмча жеке пикиримде, анткени деген биз алгач театрдан чыгып калганда мындай жаман эмелер болуп, топтон бөлүнүп калгандай ушундай болот экен. Бирок мунун баары адамды чыңалтып, духун көтөрүп, мындайча айтканда, азыркы тилмен айтып мотивация болот экен да. Ошентип иштеп келатабыз. Эми биз айтыштарыбызды көрсөңүз, мисалы айтып атпайбыз, бир акын айтып атат, элин жыргалын эмесин айтсын деп. Ар бир акындын өзүнүн ою бар, туура аныкыда. Бирок биз такыр эле анчалык ашкера кетип, мындай туура эмес кетип аткан жерлерибиз болсо, андай болсо эгер анда эле моюнубузга алалы. Бирок айтыштарыбызды көрүп көрсөңүз, мисалы эгер азыр тил жөнүндө деп атабыз, улуттун улуулугун деп атабыз. Эгерде тилибиз өнүгүп, ушундай сонун баардыгы кыргызча сүйлөп, ушундай болуп атса, биз таңктап эле ырдайт элек да. Аны айтып атабыз. Мисалы кыргыз тилинде азыр жаш бөбөктөрдүн немелерин көрсөңүз, интернеттен бөлөк элдердин батыштын немелерин көрүп, бузулуп атканын көрөбүз. Ошол нерселер мисалы кыргыз тилин тартканга жокпу бизде каражат. Жорго тилди кыргыздын жомогун мультик кылууга деп мен айтыштарда мисалчы, ошол сыяктуу нерселер ушундай болсун, мындай болсун деп сунуш айтып атабыз да. Анан жекелеп мынтип жатып алып сындагандардан эмеспиз. Анан эң негизгиси бизде максатыбыз, устатым айтчу, ушул акындыктын ордун биринчи кайрыбашыбыз керек деп. Анан биздин бир эле ушул улуу максаттарыбыздын бири ушул акындык деген атты бийик сактап, ушуга кир жугузбасак, өзү да актан башталат, ак таңдай, акын деп, кыргыз акынга ишенет да. Анан акындыктын ордун булгап алсак, кийин Кудайдын алдында дагы, ата арбактын алдында да жооп бериш кандай болот деген маселелерди ойлонобуз да. Темирбек, тандоо турларда эч кандай басым маркерки жасалбайбы? Биз театрдан чыгып кеткен учурларда ошондой бир эмелер сезилди да. Биз унчуккан жокпуз эми, Кудайдын буйругу бирөөнүн багынан табынан деп. Анан негизинен мисалы Айтыш фондуга чейин уюштуруп келатат, билесиздер, Манас театры уюштуруп жүрөт. Ушу тандоо тур деген нерсе туура да негизичи. Ырыңа жараша балыңды аласың, упайыңды аласың. Анан акыркы кезде айтыштар болуп атат. Тандоо тур жок эле ар ким каалаган кошуп алып. Андай нерсеге мен каршы элем, анткени деген тандоо тур менен өткөн эң негизги туурабы дейм, акындын баарын чогултуп алып, ошол өзүн кол чаап, бага шайланган калыстарды колдоп, анан ошолордун берген упайына ыраазы болуп кетиш. Анан негизи айтышта антип болбош керек негизичи. Бирок болуп атат. Жок, азыр эми айтыштар бар, тандоо турусу өткөн эмелер болуп калып атат да. Анан негизинен тандоо турда андай бирөөнү кысым кылып, бирөөнү басып, бирөөнү миткен андай учурлар болбойт. Негизи тандоо турдун эң чоң негизги милдети аркада өзүп келе жаткан, жаңыдан чыгып келе аткан жаш муунду балдарды көрсөтүп алуу да. Ошолор мындайча айтканда багын сынай турган жер. Мисалы үчүн өзүбүзгө эле далил Темирбек 13 жашында тандоо турунан өтүп, экинчи орунга чейин алган. Азыр ал Эталиштин 80 жылдыгы болсо керек. Ошондой учур болгон. Мен ушу 18 жашымда эл аралыкка өткөм, казак кыргыз. Азыр тандоо турлар эгерде
кыскарып өзү каалаган акын, башы көрүнгөн акындарды чакырып алып айтышып өткөрөр экен да, аркадагы жаш урпактарга, жаш өзүп келаткан акындарга бир аз кыйынчылык болуп калабы деп ойлойм. Болгону ошол. Эми кепти башка жака бурсак, ошол айтыш фонд убагында Болот Назаровдун концертин берген. Андан кийин кече кийинки эле мезгилдерде Медер Курманалиев агабыздын концертин бердиңер. Анан жакынкы эле убакта, мындан бир 10-15 күн мурда Актаңбай акын Асылбек Маратов агабыздын жеке концертин чыгармачылыктагы ушул убакытка чейинки басып келген жолун баалап, анан айтыш фонд бир концерт өткөздүңөр. Анан алдыда дагы кандай пландар бар? Кудай буйрса, азыр алдыдагы планыбыз 4-июнда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Элмирбек Иманалиевдин шакирттери Мундусбек Борончиев, Шайлообек Отунчиев, Элмирбек Иманалиев, мен төртөөбүз 4 уулуң төрдөн сүйлөсүн деп Төкмө Көсөтөр Ошот долбоору негизинде концерт берип атабыз. Ошол жака элдин баарын чакырабыз. Билеттерибиз чыкты, Кассиркей сайтында сатылып атат. Андан сырткары региондор жер-жерлерди кыдырабыз. Буга чейин Раматылык Кыргыз Республикасынын Баатыр Устатовдун көзү барында жети областты кыдырып чыкканбыз билесиздер. Андан кийин Болот Назаров, Акматбек Султан уулу, Изат Айдар Куулова ошолордун концертин өткөргөнбүз. Андан кийин Медер Курманалиев агабыздын, Асылбек Маратов агабыздын быйыл дагы өткөрдүк. Андан кийин Токтогул, Талас, Нарын, Тогуз Торо ушундай жактарга барып гастролдоп келдик. Дагы Кудай буйрса алдыда көп иштерибиз бар. Дагы да жер-жерлерди кыдырабыз. Ар бирибиз жеке концерт беребиз буйрса күчтөн баштап. Бүгүнкү ушул биздин сиздер менен маегибиздин убактыбыз да соңуна келип калды окшойт. Анан сиздердин да ушинтип биздин сунушубузга макул болуп келип маек бергенсиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Эфирдин аягында Төкмө акындарга эркин микрофон. Комустун коштоосунда жакшы бир өзүңүздөрдүн тилегиңиздерди элге болгон сөзүңүздөрдү айтсаңыздар болот. Анда колума комуз алайын да, коомго добуш салайын. Акындарды кубаттап бүгүн Сокол медиа каналы сурап өттүң абалын. Эмиң эркин деп айтып калдыңыз. Оң элиме бүгүн мен дагы тилегимдин айтайын дагы айтайын. Элибиз битиребесин, жерибиз титиребесин, элибизде дайыма боло берсин ынтымак, болбосун дейлиң ыңкылап, анткениң ынтымак бардаң ырыс бар ой. Ынтымаксыз элдердин жакшылыгын унтулар, ошондуктан туугандар ар убактан ушундай ортобустан ырк кетпей, ыркырашкан журттешпей эсендикте бололу. 6 күндүк өмүрдүн адамдык экен жогору, үчөөбүз тең өмүрдүн кайра келбес коногу. Эстекемдин сабынан эстеп кетсек болобу, элге жүрүсүн ырдалып эзелкилердин обону. Эми 4-июн буйруса төгүлтүп кыргыз дүйнөсүн, 4 балаң төрдөн сүйлөсүн. Кассиркейжи сайтында сатылып жатат билеттер, эл кайдан алабыз деп жүрбөсүн. Анткениң ойлоп олтурсаң, ушуну менен туугандар олтурган мындаң үчөөбүз эфирибизди бүтөбүз. 4-июн буйрусаң ой, кыргызым барыңыздарды күтөбүз. Тебирдап коелу.